диван мынча жакшы, ушундайларды чыгарып салабы, биз жетпей отурсак дейт. Ооба, диван жакшы экен, бирок булар деген эми бир 400 миңден өйдө болушу мүмкүн да, азыркычы бир 700 миңге чейинчи диван. Буну эмнеге чыгарып салат, эмнеге алып кетпейт, эмнеге бесплатно берет деген причинасы, аны өздөрү алып барып мусоркага ыргытканга акча төлөшү керек. Анткени габаритный неме чыдаганга акча төлөйсүң, и анан аны жанагы ичинен чыгарганга дагы жана грузчик чыгарасың. Ошого аларга акча төлөгүчө бирөөгө бесплатно берген да. Анан еще аны бир жерден бир зданиядан бир зданияга көчүрүп кеткен дагы. Бир зданиядан бир зданияга көчүргөнгө дагы жанагындай атайын кран менен машиналар бар. Ошолор чыгарасың, алар дагы 150 миңден өйдө деп уккам да. Биз көчүп атканда ошондой кран менен машинага $1000 бергенбиз. Ошондо получается кран менен аны чыгарып, кайта алып барып, кайта киргизип неметкенге бер жагы эле бир 150дөн 300гө чейин жөн эле бермек да. И плюс получается грузчик. Ошого аны антип акча төлөп неметкиче, буну жөн эле ошондой элдерге бесплатно берип салып, өзүңөр алып кеткиле депчи. Анан үстүнө кичине эле кошуп туруп, жаңы сатып алган туура болот атпайбы? Ошого ошону чыгарылат да. Ошого ошондой жаңы немелерди көчүп атканда алып кетпей эле, чоңураак болсо, кымбатыраак жанагындай алып кеткенди, аны алып кеткен менен жаңыны сатып алгандын разницасы көп жок болсо, именно акча жагынан аны лучше тыштап эле, же ошентип жана алып кеткиле деп эле бесплатно берип салышат.